хадисил кудисиде келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ана инда донни абиди би, мен кулумдун күмөнүндөмүн дегенде Куртуби рахимахулла бул хадистин мааниси мындай дейт: мен кулумдун күмөнүндөмүн деп Алла тааламдын айтканы, мисалы дуа кылса ошол дуам кабыл болот деген үмүт менен кылсат. Жөн эле дуа кылып коюу эмес экен. Тобо кылса тобомду Аллах таалам кабыл кылат деп үмүт кылса, анда Аллах таалам ошондой күмөнүндө кандай ойлосо ошондой болот кулуна. Аллах тааламдан кечирим сураганды истигфар кылып, Аллах мени кечирет деп үмүт кылса, Аллах таалам кечирет аны. Ибадат кылып сууп иш жасаса, Аллах таалам ошону сооп амалга мага жакшылыкты жазат, сооп жазат деп үмүт кылса, Аллах таалам ага сооп жазат. Аллах таалам жөнүндө жакшы ойлосо жакшы, жаман ойлосо жаман. Жакшы күмөндө боло алат. Сени Аллах таалам жер бетине таштап койбойт. Ырыскың кепилдик алынган, ал эми бейишке кирүүң кепилдик алынган эмес. Алга сен аракет кылышың керек. Ырыскыңан коркпо. Аллах тааламдан жакшы күмөндө, жакшы ойдо бол. Дуа кылсаң дагы Аллах таалам кабыл болот деп, тобо кылсаң Аллахым кабыл кылат деп, кечирим сурасаң Аллахым кечирет деп, жакшылык кылсаң Аллах таалам жакшылыгын берет деген жакшы күмөндө, жакшы ойдо болуу.